Сегодня у нас будет 14-й урок и, наверное, последний из этой серии. Ишенимдин пайдубалы аттуу сериябыздын 14-чү, а балким акыркы сабагы. Ушуга чейин биз ыйык жазуудан куткарылуу жолунун тарыхын карап чыктык. Биз силер менен Голгофада куткаруучу Машаяктын айкаш жыгачка кадалгандыгы жөнүндөгү окуяга келип жеттик. Мен жакандын жакшы кабары 19 баптан окуп берейин. Ошол күн Пасах майрамынын алдындагы жума күн эле 6 саат чамасы болчу. Пилат жүйүттөргө: "Мына силердин падышаңар", деди. Бирок алар: "Жогот аны, айкаш жыгачка када" деп кыйкырышты. Пилат алардан: "Падышаңарды айкаш жыгачка кадайынбы?" деп сурады. Башкы ыйык кызмат кылуучулар ага: "Рим падышасынан башка падышабыз жок" деп жооп беришти. Акырында Пилат Ыйсаны айкаш жыгачка кадатуу үчүн алардын колуна салып берди. Алар Ыйсаны алып кетишти. Ыйса өзүнүн айкаш жыгачын көтөрүп, баш сөөгү деп аталган жерге жөнөдү. Бул жердин еврейче аталышы Голгофа. Аны ошол жерде айкаш жыгачка кадашты. Ыйсанын эки жагына дагы 2 адам айкаш жыгачка кадалды. Пилат тактайча жасаттырып, анын бетине "Назареттик Ыйса, жүйүттөрдүн падышасы" деп жаздырды да айкаш жыгачтын өйдө жагына илдирип койду. Андан ары 29-30 аяттардан биз Ыйсанын акыркы сөздөрүн окуйбуз. Ошол жерде ачуу ичимдик куюлган бир идиш турган эле. Аскерлер ага соргуштум алып, аны иссоп бутагына байлап Ыйсанын оозуна такашты. Ыйса аны таткандан кийин "Аткарылды" деди. Анан анын башы шылк дей түштү. Ошентип ал жан берди. Эмне аткарылды? Адамзатты куткаруу планы аткарылды. Адам атага алдын ала аялдын тукуму жылаандын башын жанчийт деген убада аткарылды. Бул күрөш, азап чегүү жана өлүм менен коштолот. Бирок мунун натыйжасында байыркы жылаан жеңилет жана адамзаттын тукуму анын кулчулугунан кайрадан бошоно алат. Тактап айтканда, Ыйса бул дүйнөнүн төрөсү шайтанды жеңди жана эми анын кулчулугу астындагынын бардыгы боштондукка чыга алышат. Мына ушул нерсе Голгофада Ыйсанын өлүмү аркылуу аткарылган. Анткени Ыйса аткарылды деп айтты. Ыйса өз өлүмү менен адамзат тукумун куткарды. Кызыктуу нерсе, Ыйсанын жанын эч ким алган жок, ал өз жанын берди. Ошентип бардыгы аткарылды. Биз бул жөнүндө пайгамбарлардын алдын ала айткандарын дагы окуйбуз. Андан ары карайлы. Ал жума күн болгондуктан жүйүттөр алардын ишембиге чейин айкаш жыгачта калышын каалашкан жок. Ошондуктан алар Пилатка барып, алардын буттарын сындырып, өздөрүн айкаш жыгачтан түшүртүп салуусун суранышты. Анткени ал ишемби күн улуу күн эле. Тактап айтканда Пасах майрамы эле. Ошентип аскерлер келишти да Ыйсанын жанына кадалган 2 адамдын буттарын сындырышты. Ыйсанын жанына келип, анын өлүп калганын көрүшкөндө, анын буттарын сындырышкан жок. Бирок аскерлердин бири Ыйсаны найза менен кабыргага сайды. Ошол замат кан менен суу акты. Бул учурда айкаш жыгачка кадалгандардын азап чегүүсү абдан узак болгон. Кээде алар өлгөнгө чейин бир нече күн бою асылып тура беришкен. Ал эми кийинки ишемби күн ыйык Пасах майрамы болгондуктан жүйүттөр кимдир бирөөнүн айкаш жыгачта асылып турганын каалашкан жок. Ошол кезде римдиктер айкаш жыгачка кадалгандар тезирээк өлүш үчүн алардын буттарын, сөөктөрүн сындырып салышкан. Анткени алар буттарына таянып дем алышчу. Ошентип алар көпкө чейин асылып тура беришчү. Ал эми качан алардын буттарын сындырышканда алар дем ала алышпай өлүп калышчу. Ошентип алар 2 каракчынын буттарын сындырышты. Ал эми Ыйсанын буттарын сындырышкан жок. Анткени анын жанына келгенде анын өлүп калганын көрүштү. Аны найза менен кабыргага сайганда ошол замат кан менен суу акканын көрүштү.
Бул жөнүндө баардыгы ыйык жазууда алдын ала айтылгандыгы абдан кызык. Машаяк жөнүндө адамзаттын күнөөсү үчүн курман боло турган Кудайдын курмандык козусу жөнүндө алдын ала айтылган. Эсиңерде болсо, ысрайылдыктар Мисир жеринен чыгып жатышканда 1 жаштык кемчиликсиз эркек козуну курмандыкка чалышы керек болгон. Ошондо Кудай аларга союла турган бул козунун буттарын, сөөктөрүн сындырбагыла деп буйрук берген. Мунун кандай мааниси бар? Мунун чоң мааниси бар. Анткени бул Голгофада аткарылган окуянын алдын ала айтылышы болгон. Анын сөөктөрү сындырылбасын деп алдын ала айтылган. Ошондой эле Захария пайгамбар анын кабыргасын найза менен сайгандыгы жөнүндө алдын ала айткан. Биз кийинчерээк мунун бардыгын окуйбуз. Захария пайгамбар: алар өздөрү найза менен сайган адамды көрүшөт деп жазган. Жүздөгөн жылдар мурун аны найза менен сайышат деп айтылган сөздөр Голгофада аткарылды. Келгиле дагы бир аткарылган пайгамбарчылыкты окуйлу. Андан кийин Ариматаялык Жусуп Пилаттан Ыйсанын сөөгүн айкаш-жыгаштан түшүрүп алууга уруксаат сурады. Ал Ыйсанын шакирти эле, бирок жүйүттөрдөн корккондуктан ишенгенин жашырып жүрчү. Ыйсанын эл көзүнө көрүнгөн 12 шакиртинен башка дагы шакирттери болгон, бирок алар ачыкка чыгышкан эмес. Бул жердеги Ариматаялык Жусуп алардын бири болгон. Башка жакшы кабарларда ал бай адам болгондугу жазылган. Пилат ага уруксаат берди. Жусуп барып сөөктү түшүрүп алды. Бир жолу Ыйсага түн жамынып келип кеткен Никедим да ушул жерге келди. Ал жыпар жыттуу Смирна майы менен алой чайырынын аралашмасынан 100 фунттай ала келди. Алар жүйүттөрдүн сөөк коюу салты боюнча Ыйсанын сөөгүн жыпар жыттуу май менен майлап кепиндешти. Ыйса айкаш-жыгачка кадалган жерде бир бак бар эле. Ал бакта эч ким коюла элек бир мүрзө бар болчу. Ал күн жүйүттөрдүн жума күнү болгондуктан, анын үстүнө мүрзө жакын болгондуктан, алар Ыйсанын сөөгүн ошол мүрзөгө коюшту. Тактап айтканда, алар ишемби күнү эч нерсе кылбашы керек эле. Бул жерде дагы Ышая пайгамбардын алдын ала ага кылмышкерлер менен бирге мүрзө даярдашты. Бирок ал байдын мүрзөсүнө коюлду деген сөзү аткарылды. Адатта бул кылмышкерлердин сөөгүн жалпы мүрзөлөргө көмүшкөн эмес. Кылмышкерлер өлгөндөн кийин алардын сөөктөрүн баш сөөгү деп аталган жерден төмөн түшүрүп салышчу. Андан кийин алардын жакындары же туугандары алардын сөөктөрүн алышып, жалпы мүрзөлөргө эмес, башка жерлерге көмүшкөн. Ошентип Ыйсага дагы кылмышкерлердикиндей мүрзө даярдашкан. Бирок Ариматаялык Жусуп анын денесин алып, өзүнүн мүрзөсүнө койду. Ошентип ыйык жазуудагы 700 жыл мурун алдын ала айтылган сөз аткарылды. Биз кийинчерээк буга дагы кайрылып келебиз. Ошентип андан ары эмне болду? Ишемби күн дем алуу күнү болгон. Эч ким эч жака барган эмес, эч ким эч нерсе кылган эмес. Бирок жуманын биринчи күнү биз аны жекшемби күн деп атайбыз. Ал эми еврейлер ушуга чейин жуманын биринчи күнү, иш күнү, жуманын биринчи күнү деп аташат. Бул күнү Ыйсанын артынан ээрчиген аялдар Ыйсанын денесин мыйзам боюнча жакшылап бальзамдап, жыпар жыттуу заттар менен майлаганы анын мүрзөсүнө барышат. Алар кымбат баалуу жыпар жыттуу майларды алышып, эртең менен эрте али күн чыга электе мүрзөнү көздөй барышат. Алар жолдо мүрзөдөгү чоң ташты бизге ким жылдырып берет деп ойлошот. Анткени жума күнү Ыйсаны мүрзөгө койгондо ошол чоң ташты койгонун көрүшкөн эле. Ошентип алар мүрзөгө жакындашканда анын оозундагы таштын жылдырылып калганын жана отурган периштени көрүшөт. Алар муну көрүшкөндө абдан коркуп кетишти. Периште аларга: "Коркпогула, Ыйса өзү айткандай ал тирилди" деди. Бирок алар муну түшүнүшкөн жок. Алар абдан коркуп кетишкендиктен качып жөнөштү жана шакирттерге барып: "Мүрзө ачык, ал эми Ыйсанын денеси ал жакта жок" дешти. Жакан, Петр жана башка шакирттер мүрзөнү көздөй чуркашты. Петр болсо мүрзөнүн ичине чуркап кирип,
Ыйсанын денесине оролгон кепинди гана көрдү, бирок анын денесин көргөн жок. Ал абдан оңтойсуз абалга туш болду. Анткени алар Ыйсанын "мен кайра тирилем" деген сөзүн али түшүнө элек болчу. Алар өздөрүн жоготушуп, кантип ойлонушу керектигин да билишкен эмес. Алар өздөрү чогулган үйгө кайрадан келишип, бири-бирине "бул эмнеси" дешти. Ошентип Ыйса Мариямга, кийинчерээк шакирттерине көрүндү. Биз кийинки кызыктуу окуяны Лука жазган жакшы кабар 24-баптан окуйбуз. Так ошол күнү эки шакирт Иерусалимден болжол менен 60 стадий алыстыкта жайгашкан Эмаус деген бир айылга жөнөдү. Алар жолдо ушул окуяларды талкуулап сүйлөшүп бара жатышканда Ыйса жакын келип аларга кошулду. Бирок алардын көздөрү жабылып калгандыктан аны таанышкан жок. Ыйса алардан: "Силер эмне жөндө сүйлөшүп келе жатасыңар? Эмнеге капалуусуңар?" деп сурады. Алардын бири Клеопа ага ушул күндөрү Иерусалимде болуп өткөн окуяны жалгыз эле сен билбейт окшойсуң, деди. Ыйса алардан: "Кайсы окуяны?" деп сурады. Алар ага мындай деп жооп беришти: "Назареттик Ыйсаны эмне кылышканын билбейсиңби? Ал Кудай алдында, эл алдында иши менен да, сөзү менен да күчтүү пайгамбар болчу. Биздин башкы ыйык кызмат кылуучуларыбыз, башкаруучуларыбыз аны өлүм жазасына тартыш үчүн кармап берип, айкаш жыгачка кадатып салышты. Бул окуянын болгонуна 3 күн болду. Биз болсо ал Исраил элин куткарат деп үмүттөнүп жүргөнбүз." Карасаңар, бул шакирттер дагы башка бардык жүйүттөргө эле окшоп, Ыйса Машаяк болуп, падыша болуп келип, Исраил элин Рим кулчулугунан куткарат деп үмүттөнүп, күтүп жүрүшкөн. Бирок алардын ишеними жана үмүтү талкаланды. Анткени алар: "Биз мурда үмүттөнүп жүргөнбүз, бирок азыр үмүттөнбөй калдык. Ал келип Исраил элин куткарат деп биз ойлоп жүргөнбүз" дешти. Бул окуянын болгонуна 3 күн болду. Бирок арабызда жүргөн кээ бир аялдар бизди аябай таң калтырышты. Алар таң заарда мүрзөгө барып, анын сөөгүн таппай калышыптыр. Кайтып келишкенде анын тирүү экендигин айткан периштелерди көрүшкөндүгүн айтышты. Биздин арабыздан кээ бирөөлөр мүрзөгө барышса, аялдардын айтканындай болуп чыгыптыр. Бирок алар Ыйсанын өзүн көрүшпөптүр. Ошондо Ыйса аларга: "Пайгамбарлардын айткандарына оңою менен ишенбеген акылсыздар. Өзүнүн даңкына ээ болоордон мурун Машаяк ушундай азаптарды башынан өткөрүшү керек эмес беле?" деди. Алар болсо кандайча деп бул адамдын айткан сөздөрүнө таң калышты. Анткени алар Ыйсаны али тааный элек болчу. Алар Ыйсанын пайгамбарлардын айткандарына оңою менен ишенбегендер деген сөзүнө "Жок, биз пайгамбарлардын айткан бардык сөздөрүнө ишенебиз" деген сыяктуу болушту. Алар Машаяктын азап чегип өлөөрү жөнүндө угушканда, кантип Машаяк азап чекмегеле? Биз мындайды билген да, окуган да эмеспиз. Эмне пайгамбарлар Машаяк азап чекет деп айтты беле? Алар Машаяк падышачылык кылат деп айтпады беле? Дешти. Анан Ыйса аларга Тоорат, пайгамбарлар жана жазмалар китептеринде өзү тууралуу айтылгандардын баарын түшүндүрүп берди. Биз азыр ушул нерсени, Ыйса шакирттерине кылган нерсени кылабыз. Ыйсанын аларга куткарылуу жолунун хронологиясын толугу менен түшүндүрүп бергендигин байкоо абдан кызык. Муну аларга Машаяктын азап чегип, өлүп жана кайра тирилгендигин көрсөтүш үчүн, ал дүйнөнүн куткаруучусу, Исраилдин Машаягы экендигин көрсөтүш үчүн кылды. Муну Ыйса Мусадан, эң башынан, башталыштан баштады. Бул эң туура жол. Менимче Ыйса аларга Кудайдын Муса аркылуу жазган сөздөрүн айтты. Жана алар Тооратты абдан жакшы билишкен. Ал жерде башталыш 3-бап 15-аятта мындай деп жазылган: "Аял экөөңөрдүн ортоңорго, экөөңөрдүн тукумуңардын ортосуна кастык коём. Аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт, сен болсо анын согончогун чагасың." Тактап айтканда, Машаяк жыландын, шайтандын башын жанчыйт. Бирок ал өзү дагы азап чегет жана өлөт. Алар балким биз мунун Машаякка тиешелүү экенин билген дагы, түшүнгөн да эмеспиз дешкендир.
Ыйса өзү жөнүндө айтылган жазмалардын көбүн аларга ачып берди. Келгиле биз алардын кээ бирин окуп чыгалы. Ал дөөттүн тукуму болоору жөнүндө Ишая 9:6-7-де мындай деп жазылган. Анткени бизге наристе төрөлдү, бизге уул берилди. Бийлик кылуу анын ийнинде. Ага кереметтүү, кеңешчи, күчтүү Кудай, түбөлүктүн атасы, тынчтыктын төрөсү деген ат коюлат. Ал өзүнүн падышачылыгын адилеттик менен, чындык менен бүгүнкү күндөн тартып, түбөлүккө бекитиши жана бекемдеши үчүн дөөттүн тагында жана анын падышачылыгында анын бийлиги жана тынчтык чексиз өсөт. Демек, ал дөөттүн тукумунан төрөлөт. Бул сөздөрдү Ишая пайгамбар 700 жыл мурун айткан жана мунун аткарылышы төмөнкүдөй. Ыйса Машаяктын санжырасы, ал дөөттүн уулу, ал Ыбрайымдын уулу. Жышайдан дөөт падыша төрөлгөн, дөөттөн Сулайман төрөлгөн. Сулаймандын энеси мурун Уридин аялы болчу. Андан ары санжыра Жакыпка чейин уланат. Жакыптан Мариямдын күйөөсү Жусуп төрөлгөн. Мариямдан Машаяк деп аталган Ыйса төрөлдү. Жусуп Ыйсанын денелик атасы болгон эмес. Ыйса денелик жактан Жусуптан төрөлбөсө дагы, бирок ал дөөттүн тукумунан чыккан. Бул анын дөөттүн тукумунан чыгаары жөнүндө пайгамбарчылык болгон. Дагы бир пайгамбарчылык болсо бул кыздан төрөлүшү жөнүндөгү пайгамбарчылык. Бирок эркекке жакындабаган кыз кантип төрөмөк эле? Ал эми бул кыз кереметтүү жол менен төрөгөн. Ишая 7:14-тө ал төрөлгөнгө чейин 700 жыл мурун мындай деп жазылган. Ошон үчүн силерге Теңир өзү аян берет. Кыз кош бойлуу болуп уул төрөйт. Ага Эммануэл деген ат коюшат. Бул Кудай биз менен дегенди билдирет. Ал эми бул сөздөрдүн аткарылышы төмөнкүдөй. Ыйса Машаяктын төрөлүшү мындай болду. Анын энеси Мариям Жусуп менен уадалашып койгон. Бирок алардын никеси кыйыла электе эле Мариямдын ыйык рухтан кош бойлуу болгону белгилүү болду. Булардын баары Теңирдин Ишая пайгамбар аркылуу кыз кош бойлуу болуп уул төрөйт, анын ысымын Эммануэл деп коюшат деп айткан сөзүнүн аткарылышы үчүн болду. Бул ысым Кудай биз менен деп которулат. Мен бул пайгамбарчылык сөздөрдү буга чейин окудум. Демек, Ыйса Машаяктын төрөлүшү 700 жыл мурун Ишая пайгамбар кандай айтса, так ошондой болду. Кыз Мариям Жусуп менен никелешкенге чейин эле боюнда болуп уул төрөдү. Ошондой эле анын Бейтлехемде төрөлөөрү жөнүндө алдын ала жазылган. Жүздөгөн жылдар мурун Михей пайгамбар бул жөнүндө мындай деген. Бирок сен Бейтлехем, Эфрата, Жүйүттүн миңдеген урууларынын ичинен кичине болсоң да, сенден мен үчүн Ысрайылга эгедер боло турган адам чыгат. Ал эң башында эле, байыркы күндөрдө эле төрөлгөн. Эми мунун аткарылышы төмөнкүдөй. Ирод падышанын убагында Жүйүт жеринин Бейтлехем деген шаарында Ыйса төрөлгөндө чыгыштан Иерусалим шаарына даанышмандар келишти. Демек, бул сөздөр Ыйсанын Бейтлехемде төрөлгөндүгүн көрсөтүп турат. Биз бул салыштырууларды Кудайдын куткаруучу Машаяк жөнүндө алдын ала айткандары төп келеби же келбейби текшериш үчүн, шакирттер ишенген, өлүп кайра тирилген Машаяк дал өзүбү же ал эмеспи текшериш үчүн кылып жатабыз. Биз сүрөткө окшогон пайгамбарчылыктарды аларга окшош сүрөт менен салыштырып жатабыз. Биз бул пайгамбарчылыктарды окуп жатып, булар Мусада, же Дөөттө, же Жусупта, же Мухаммедте жана башка эч бир адамда эмес, бир гана Ыйса Машаякта аткарылгандыгын көрөбүз. Жана биз өз ишенимибизди бекемдеш үчүн буларды салыштырып карайбыз. Карасаңыздар, Ыйса эми шакирттеринин ишениминин чыныгы пайдубалын негиздеди. Анткени алардын буга чейинки пайдубалы кумдан эле. Ооба, алар 3,5 жыл бою Ыйсанын артынан ээрчишип, ага ишенишкен. Бирок алардын ишенимдери Машаяктын падышачылыгы жөнүндөгү өздөрүнүн түшүнүгү, өздөрүнүн күтүүлөрү жөнүндөгү үмүткө негизделген.
Муну менен алар ишенимдерин кумдун үстүнө курушкан. Жана албетте сыноо келгенде алардын ишенимдери кыйроого дуушар болгон. Анткени алар ойлогондой, алар күткөндөй болгон эмес. Эми болсо Кудай алардын Машаякка болгон ишенимдеринин чыныгы пайдубалын негиздеп жатат. Жана Кудай муну ыйык жазуу менен кылып жатат. Анткени бул эң ишенимдүү пайдубал. Анткени Ыйса асман менен жер жок болуп кетет, бирок ыйык жазуунун бир да тамгасы жок болбойт деп айткан. Ошентип Ыйса алардын пайдубалына бетонду куюп жатат. Ошентип алардын жүрөктөрү күйүп жана баштады. Алар бири-бирине ал бизге ыйык жазууну түшүндүрүп берип жатканда жүрөгүбүз күйүп жанбады беле дешкен. Эмне үчүн алардын жүрөктөрү күйүп жана баштаган? Анткени алар Машаяк жөнүндө жазылгандарды түшүнө башташкан. Алар Машаяктын Бейтлехемде төрөлөөрү жөнүндө айтылгандарды түшүнүшкөн. Кичинекей балдардын өлтүрүлүшү жөнүндө дагы пайгамбарчылык айтылган. Иса төрөлгөндөн кийин Ирод өзүнүн даанышмандарга алданып калганын билгенде аябай каарданган. Анткени ал даанышмандардан баланын кайсыл жерде төрөлгөндүгүн билип, албетте аны өлтүргүсү келген эле. Анткени ал өзүнөн башка бирөө падыша болуусунан абдан коркчу эле. Ал жүйүттөрдүн Машаяк жөнүндөгү пайгамбарчылыгын билип, ага ишенсе дагы анын падыша болуусуна жол бергиси келген эмес. Ошондуктан даанышмандарды Бейтлехемге жөнөтүп, наристенин кайсыл жерде төрөлгөнүн билип, жана аны өлтүргүсү келген. Анткени ал муну ыйык кызмат кылуучулардан билип алган эле. Ошондуктан ал даанышмандарга кайра келе жатканыңарда ал падышанын кайсыл жерде төрөлгөнүн мага да айтып койгула, мен да ага таазим кылгым келет деп аларды алдагысы келген. Бирок чынында ал аны өлтүргүсү келген. Бирок даанышмандарды Кудай түш аркылуу эскерткендиктен алар кайрадан өз үйлөрүнө Иерусалим аркылуу эмес, башка жол менен кайтышты. Ирод өзүнүн даанышмандарга алданып калганын билгенде аябай каарданып, Бейтлехемдеги жана анын тегерек четиндеги 2 жаштагы жана 2 жашка чейинки эркек балдарды кырып салууга аскерлерди жөнөттү. Ал анын жашын даанышмандардан сурап билип алган убакыт боюнча аныктады. Ал бул наристенин ким экенин биле албай калгандыктан өзү божомолдоп 2 жашка чейинки балдарды кырып салууга буйрук берди. Бул абдан коркунучтуу окуя жүздөгөн жылдар мурун Жеремия пайгамбар аркылуу алдын ала мындай деп айтылган. Теңир мындай дейт: Рама шаарынан зар какшап боздоп ыйлагандын үнү угулат. Бул өзүнүн балдарын жоктоп ыйлаган Рахел. Ал соороңусу келбей жатат, анткени алар эми жок. Рахел Жакыптын аялдарынын бири болгон. Бирок бул жерде Ирод наристелерди өлтүрткөндүгү жөнүндөгү окуя баяндалып жазылган. Ал эми Ышаянын китеби 53 бап 5-аятта Машаяктын башкалар үчүн азап чегери жөнүндө мындай деп жазылган. Бирок ал биздин кеселдерибизди өзүнө алды, оорларыбызды алып кетти. Биз болсо аны Кудай урду, жазалады жана кемсинтти деп ойлодук. Бирок ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн жарадар болду. Биздин мыйзамсыздыктарыбыз үчүн кыйналды. Бизге тынчтык болуш үчүн ал жазага тартылды. Анын жарааты менен биз айыктык. Бул сөздөр Машаяк төрөлгөнгө чейин 700 жыл мурун алдын ала айтылган. Ал эми бул сөздөрдүн аткарылышы төмөнкүдөй. Алардын бири ошол жылга башкы кызмат кылуучу болуп шайланган Каяпа мындай деди: Силер эч нерсени билбейсиңер. Бүт эл жок болгондон көрө, эл үчүн бир адамдын өлгөнү силер үчүн жакшы болоорун түшүнбөйсүңөр. Муну ал оюнан чыгарып айткан жок. Ошол жылы башкы кызмат кылуучу болгондуктан Ыйсанын эл үчүн өлөөрүн алдын ала айтты. Ошол күнү алар Ыйсаны өлтүрүү жөнүндө чечим чыгарышты. Ыйсанын досу ага чыккынчылык кылгандыгы жөнүндөгү дагы бир пайгамбарчылык. Забур 40:10 мындай деп жазылган: Атүгүл мени менен тынчтыкта болгон. Мен ишенип жүргөн, менин нанымды жеген адам мага согончогун көтөрдү. Ал эми мунун аткарылышы төмөнкүдөй. Бирок мына, мага чыккынчылык кыла турган адам мени менен бирге дасторконго кол узатып жатат. Ыйса сүйлөп жатканда 12 элчинин бири жүйүт баштаган топ адам келди. Жүйүт Ыйсанын бетинен өбүү үчүн жакын келди. Анткени ал: Мен кимди өпсөм, ал ошол деп алар менен сүйлөшүп койгон эле.
Ыйса андан: «Жүйүт, сен адам уулун өөп туруп салып бересиңби?» деп сурады. Демек бул жерде Дөөт пайгамбар, Дөөт падыша 1000 жыл мурун атүгүл мени менен тынчтыкта болгон, мен ишенип жүргөн, менин нанымды жеген адам мага согончогун көтөрдү деген сөз аткарылды. Бул сөздөр мага каршы чыкты дегенди билдирет. Ошондой эле Ыйсанын 30 күмүш тыйынга сатылаары жөнүндө Захария пайгамбар алдын ала мындай сөздөрдү айткан. Анан аларга: «Эгерде кааласаңар, мага менин акымды бергиле. Каалабасаңар, бербей эле койгула дейм». Ошондо алар менин акыма 30 күмүш шекел тартып беришет. Анан Теңир мага мындай деди: «Аны Теңир үйүнүн казынасына ташта». Алар мени кандай кымбат баалашты. Мен 30 күмүш шекелди алып, Теңир үйүнө карапачы үчүн таштадым. Ал эми бул сөздөрдүн аткарылышы төмөнкүдөй. Ошондо 12 шакирттин бири Жүйүт Искариот башкы ыйык кызмат кылуучуларга барып: «Аны колуңарга салып берсем, мага эмне бересиңер?» деди. Алар ага 30 күмүш тыйын сунуш кылышты. Кийинчерээк Ыйсаны кармап кетишкенден кийин Ыйсага чыккынчылык кылган Жүйүт анын айыпталганын көргөндө өкүнүп, 30 күмүш тыйынды башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдарга кайта алып келип, күмүш тыйындарды ибадатканага ыргытып жиберип, ал жерден чыкты да барып асынып өлдү. Башкы ыйык кызмат кылуучулар тыйындарды жыйнап алып: «Бул кандын наркы, муну ибадаткананын казынасына салууга болбойт» дешти. Тактап айтканда, кан менен булганган акча дешти. Өз ара акылдашышты да бөтөн жерликтердин сөөгүн коюу үчүн ал тыйынга карапачынын жерин сатып алышты. Бул сөздөр Матай 27:7-де жазылган. Бул акчага бөтөн жерликтердин сөөгүн коюу үчүн жер сатып алышат деп майда чүйдөсүнө чейин алдын ала пайгамбарчылык айтылгандыгы абдан кызык. Майда чүйдөсүнө чейин атүгүл 30 күмүш тыйын жана аны андан кийин эмне кылышы керектиги жөнүндө алдын ала айтылган. Бул акча кандын баасы болгондуктан аны кассага сала алышкан эмес, ошондуктан ага карапачынын жерин сатып алышкан. Жана ал жерди бөтөн жерликтердин мүрзөсү кылып коюшкан. Ошол мезгилде зыяратчылар табынуу үчүн Иерусалимге жок дегенде жылына 3 жолу майрамга келип турушкан. Алар бөтөн жерликтер Рим империясына тарап кеткен жүйүттөр болушкан. Жана алардын арасынан өлгөндөр да болгон, жана алардын сөөгүн койгонго Иерусалимде жер болгон эмес. Анткени Иерусалим тургундарынын ар биринин өздөрүнүн мүрзөсү болгон. Ал эми бөтөн жерликтер өлгөндө аларды кайра күндүн ысыгында өз жерине алып кетпеш үчүн алар үчүн атайын жер сатып алышкан. Бул 30 күмүш тыйынды эмне кылыш керектиги жөнүндө алдын ала пайгамбарчылык айтылгандыгы абдан кызык. Ыйса өз шакирттерине бул пайгамбарчылыктардын аткарылышын канчалык көбүрөөк айткан сайын алардын көздөрү ошончолук көбүрөөк ачылган. Атүгүл Жүйүттүн чыккынчылык кылгандыгы жөнүндө алдын ала айтылган турбайбы деп алар түшүнүшкөн. Бул алдын ала айтылгандардын бардыгын алар мурда түшүнүшкөн эмес эле. Мисалы, Машаяктын жалган күбөлөр менен айыпталынаары жөнүндө миңдеген жылдар мурун Забур китептеринде жазылган. Мени душмандарымдын колуна салып бербе, анткени мага жалган күбөлөр каршы чыгып, жек көрүп жатышат. Бул сөздөрдүн аткарылышы жөнүндө Матай 26 бапта мындай деп жазылган. Ыйсаны өлүм жазасына тартуу үчүн башкы ыйык кызмат кылуучулар жана Синедриондогулардын баары жалган күбөлөндүрүү издешти. Жала жабуучулар көп келгени менен Ыйсага айып кое алышкан жок. Акырында эки адам келип мындай деди. Алар келип жалган күбөлөр менен Ыйсаны айыпташты. Булар пайгамбарчылыктардын аткарылышы. Дагы бир пайгамбарчылык Ыйсаны маскаралап, анын бетине түкүрүшкөндүгү жөнүндө Ишая 50 бап 6 аятта мындай деп жазылган. Мени ургулап жаткандарга мен кыр аркамды тосуп бердим. Уруп жаткандарга бетимди тосуп бердим. Маскаралап, жаба түкүрүшкөндө жүзүмдү жапкан жокмун. Бул пайгамбарчылык сөздөр Матай 26:67-де мындайча аткарылган. Ошондо анын бетине түкүрүштү, сабашты. Кээ бирөөлөр жаакка чапкылашты. Ишая 53 бап 7 аятта анын унчукпагандыгы жөнүндө мындайча пайгамбарчылык айтылган.
аны катуу кыйнашты. Бирок ал кыйналганда үн чыгарган жок. Ал союлуш үчүн жетеленип келген козу сыяктуу, кыркмачынын алдында үнсүз жаткан кой сыяктуу үн чыгарган жок. Бул пайгамбарчылык сөздөрдүн аткарылышы жөнүндө Матай 26-бапта мындай деп жазылган. Ошондо башкы кызмат кылуучу ордунан туруп, эмне жооп бербейсиң? Булардын сага каршы айткан айыптоолоруна эмне дейсиң деди. Ыйса үндөгөн жок. Демек, Ыйсанын союлуш үчүн келгенде үнсүз жаткан кой сыяктуу болгондугу жөнүндө пайгамбарчылыктын аткарылышы ушундай. Анын жүйүттөр тарабынан четке кагылышы жөнүндө дагы Ышая 53-бапта мындай деп жазылган. Ал жек көрүндү болду, адамдардын алдында кемсинтилди, ал кайгы тарткан, оорунун эмне экенин билген адам. Биз андан жүзүбүздү ала качтык. Ал жек көрүндү болду, биз аны урматтаган жокпуз. Ал эми бул сөздөрдүн аткарылышы төмөнкүдөй. Матай 27-22-де анда Машаяк аталган Ыйсаны эмне кылайын деген Пилатка баары бир ооздон ал айкаш жыгачка кадалсын деп жооп беришти. Демек, алар Ыйсаны четке кагышты. Ал эми Ыйсанын себепсиз эле жек көрүндү болгондугу жөнүндө миңдеген жылдар мурун Забур китеби 68-бапта мындай деп жазылган. Мени себепсиз эле жек көргөндөр башымдагы чачымдан көп. Мени адилетсиз куугунтукка алган душмандарым күчөп кетти. Мен алардын эч нерсесин тартып албасам да беришим керек экен. Бул сөздөрдүн аткарылышы Матай 27-бапта жазылган. Анда Машаяк аталган Ыйсаны эмне кылайын деген Пилатка баары бир ооздон ал айкаш жыгачка кадалсын деп жооп беришти. Башкаруучу ал кандай жаман иш кылды эле десе, алар кадалсын деп ого бетер катуу кыйкырышты. Башкаруучу андан эч кандай айып тапкан жок. Ал эми Ыйсанын колу буттарынын тешилгендиги жөнүндө миңдеген жылдар мурун Забур 21-бапта мындай деп жазылган. Анткени мени дөбөттөр курчап алышты. Эки жүздүүлөрдүн тобу мени тегеректеп алышты. Колу бутумду тешишти. Менин бардык сөөктөрүм саналгыдай. Алар болсо мени карап тамаша кылып жатышат. Ал эми бул сөздөрдүн аткарылышы төмөнкүдөй. Лука 23:33-тө Ыйсаны жана эки кылмышкерди айкаш жыгачка кадап коюшту. Бирин анын оң жагына, бирин сол жагына кадашты деп жазылган. Забур 21-бапта Дөөт падыша 1000 жыл мурун Ыйсанын кийими жөнүндө алдын ала мындай деп айткан. Чапанымды өз ара бөлүп алып жатышат. Кийимим үчүн өкчөмө таш ыргытып жатышат. Ал эми бул пайгамбарчылык Матай 27-бапта мындайча аткарылган. Аны айкаш жыгачка кадап коюшкандан кийин кийимдери үчүн өкчөмө таш ыргытып өз ара бөлүп алышты. Ошол мезгилде кийимдер бүгүнкү күндөгүдөй арзан эмес, кымбат болгон. Жана кылмышкерлерди айкаш жыгачка кадагандардын алардын кийимдерин өз ара бөлүп алууга акысы болгон. Ошентип алар Ыйсанын кийимдерин да өз ара бөлүп алышты. Жана бул жөнүндө миңдеген жылдар мурун алдын ала айтылган. Алар Ыйсанын чапанын өз ара бөлүп гана албастан, анын кийими үчүн өкчөмө таш ыргытышкан. Эсиңерде болсо, Ыйсанын кийими хитон бүтүн болгондуктан алар аны өз ара бөлүп алгылар келген эмес. Ошондуктан өкчөмө таш ыргытышкан. Ушунчалык майда чүйдөсүнө чейин пайгамбар миңдеген жылдар мурун алдын ала айткан. Абдан кыска убакыт ичинде ушунчалык көп пайгамбарчылыктар Ыйсадан башка бирөөндө дагы аткарылган эмес. Адам атанын убагынан тартып айтылган сүрөт сыяктуу бул пайгамбарчылыктар Ыйсанын Машаяк экендигин далилдеп турат. Жана бул пайгамбарчылыктар Ыйсадан башка бирөөндө дагы аткарылган эмес. Адам үчүн миңдеген жылдар мурун майда чүйдөсүнө чейин аткарылган нерсени аткаруу мүмкүн эмес. Качан шакирттери ушунун баардыгын угуп, өз көздөрү менен көрүшкөндө, анын кылмышкерлер менен бирге өлгөндүгүн, анын кийими үчүн өкчөмө таш ыргытышкандыгын, анын колу буттары тешилгендиги жөнүндө алдын ала айтылгандарды түшүнүп, өз көздөрү менен көрүшкөндө, алардын ишенимдери кайрадан жандана баштады. Алар көрсө мунун баардыгы Ыйса жөнүндө жазылган турбайбы?
Мунун бардыгы аткарылышы керек турбайбы? Көрсө биз Ыйсаны машаяк деп туура эле ишенип жүрүптүрбүз деп алардын ишенимдери кайрадан күйүп жандана баштаган. Акырында дагы бир нече пайгамбарчылыктарды карайлы. Ишая 53 бапта анын кылмышкер катары эсептелгендиги жөнүндө мындай деп жазылган. Ошондуктан мен ага улуулардын арасынан үлүш берем. Ал күчтүүлөр менен олжо бөлүшөт. Анткени ал өз жанын өлүмгө кыйды. Кылмышкер катары эсептелди. Көптөрдүн күнөөсүн өз мойнуна алды. Кылмышкерлер үчүн арачы болду. Бул сөздөрдүн аткарылышы жөнүндө Матай 27-де мындай деп жазылган. Ыйсанын жанына эки кылмышкер да айкаш жыгачка кадалды. Бири анын оң жагына, бири сол жагына. Ыйсанын шылдыңга калышы жөнүндө миңдеген жылдар мурун Забур 21 бапта мындайча жазылган. Мени карап тургандар баштарын чайкап мындай деп шылдыңдап жатышат. Ал Теңирге таянчу. Теңир аны куткарып алсын. Эгер ал Теңирге жакса, анда аны куткарып алсын. Бул пайгамбарчылыктын аткарылышы Матай 27 бапта жазылган. Ал жерден өтүп бара жаткандар баштарын чайкап тилдеп жатышты. Башкы кызмат кылуучулар да мыйзам окутуучулар жана аксакалдар менен бирге аны мындай деп шылдыңдашты. Башкаларды куткарды, өзүн болсо куткара албайт. Эгерде ал Исраилдин падышасы болсо, айкаш жыгачтан түшсүн, ошондо биз ага ишенели. Ал Кудайдан үмүттөнчү эмес беле? Эгерде ал Кудайга жакса, Кудай аны куткарып алсын. Анткени ал Кудайдын уулумун дебеди беле? Алар бул забурду жатка билгендей кайталап жатышат. Анын сөөктөрү сындырылбасын деген дагы бир пайгамбарчылыктын аткарылышы. Мен мурда айтканым эсиңерде болсо, Чыгуу китеби 12 бап 10 аятта мындай деп жазылган. Андан эртең мененкиге калтырбагыла. Эртең мененкиге калганын өрттөп жибергиле. Ал эми 46 аятта анын сөөктөрүн сындырбагыла деп жазылган. Бул сөздөрдүн аткарылышы жөнүндө Жакан 19 бапта мындай деп жазылган. Ал күн жума күн болгондуктан жүйүттөр алардын ишембиге чейин айкаш жыгачта калышын каалашкан жок. Ошондуктан алар Пилатка барып, алардын буттарын сындырып, өздөрүн жыгачтан түшүртүп салуусун суранышты. Анткени ал ишемби күн улуу күн эле. Ошентип аскерлер келишти да Ыйсанын жанына кадалган эки адамдын буттарын сындырышты. Ыйсанын жанына келип, анын өлүп калганын көрүшкөндө анын буттарын сындырышкан жок. Ыйык жазуудагы анын сөөгү сындырылбасын деген сөз аткарылышы үчүн ушундай болду. Бул Машаяк жөнүндөгү дагы бир пайгамбарчылыктын кызыктуу аткарылышы. Ал эми Захария 12:10 алар өздөрү найза менен сайган адамды көрүшөт деп жазылган. Ал эми бул сөздөрдүн аткарылышы жөнүндө Жакан 19:34 аятта жазылган. Бирок аскерлердин бири Ыйсаны найза менен кабыргага сайды. Ошол замат кан менен суу акты. Ал эми Ишая 53:9 мындай деп жазылган. Ага кылмышкерлер менен бирге мүрзө даярдашты. Бирок ал байдын мүрзөсүнө коюлду. Анткени ал күнөө кылган эмес. Анын оозунан жалган сөз чыккан эмес. Бул сөздөрдүн аткарылышы төмөнкүдөй. Кеч киргенде Ариматаялык Жусуп деген бир бай адам келди. Ал да Ыйсанын шакирттеринен эле. Жусуп сөөктү алып, таза болотнай менен кепиндеди. Анан ал аны асканын бооруна оюлган өзүнүн жаңы мүрзөсүнө алып барып койду. Шакирттери болсо, демек пайгамбарчылыкта айтылгандай, Ыйса байдын мүрзөсүнө коюлушу керек болчу турбайбы? Бирок биз муну түшүнгөн эмес элек деп, барган сайын алардын ишенимдери арта баштады. Ошентип, кээ бир аялдар ал мүрзөдө жок деп айтып келишти. Ыйса болсо аларга анын мүрзөдө калбастыгы жөнүндө эч качан окуган жок белеңер десе, алар кантип биз билбейбиз, эсибизде да жок дешти. Ошондо Ыйса аларга 15 забурду окуп берди. Анткени сен мени жанымды өлгөндөр жаткан жайда калтырбайсың, өз ыйыгыңдын чирүүсүнө жол бербейсиң. Мунун аткарылышы Матай 28 бапта төмөнкүдөй жазылган. Периште болсо аялдарга мындай деп кайрылды. Коркпогула, айкаш жыгачка кадалган Ыйсаны издеп жүргөнүңөрдү билем. Ал бул жерде жок. Өзү айткандай ал тирилди. Келип, анын жаткан жерин карап көргүлө.
Ыйса балким шакирттеринен: менин жанымды өлгөндөр жаткан жайга калтырбайсың, өз ыйыгыңдын чирүүсүнө жол бербейсиң деп дөөт ким жөнүндө айтты эле деп сураса керек. Биз бардыгыбыз дөөттүн өлгөндүгүн жана анын мүрзөсүн билебиз. Ал эми бул жерде анын чирүүсүнө жол бербейсиң деп ким жөнүндө айтып жатат? Ал дөөттүн тукуму Машаяк жөнүндө айтып жатат. Ошондуктан аялдар анын денесин таба алышкан эмес, анткени ал тирилген. Ошондо алар абдан таң калышты. Алар жолдо баратып өз айылына кантип жетип калганын да байкабай калышты. Алар Ыйсаны таанышкан жок, бирок тааныбаса да Ыйсаны андан ары кетиргиси келбей, өз үйүнө алып кирип, бирге дастарконго тамактанганы отурушту. Качан Ыйса алардын көз алдында нанды сындырганда, алардын көздөрү ачылып, Ыйсаны таанышты. Алар ордунан тура калышты, бирок Ыйса аларга көрүнбөй калды. Ошол түнү алар кайрадан Иерусалимге барышып, башка шакирттерге: биз Ыйсаны көрдүк, ал тирилиптир дешти. Алар шакирттерге: Ыйса бизге бардыгын түшүндүрүп берди. Биз Машаякка туура эле ишенип жүрүптүрбүз. Көрсө ал чынында азап чегип, өлүшү керек болчу экен дешти. Муну уккан башка шакирттердин бардыгы абдан таң калышты. Ыйса айкаш жыгачка кадалгандан кийин алар жүйүттөрдөн коркушкандыктан бир үйгө чогулуп жашынып жүрүшкөн эле. Капысынан алардын арасында Ыйса пайда болуп калды. Ошондо алардын бардыгы коркуп кетишти. Ыйса болсо аларга: коркпогула, бул менмин деди. Алар Ыйсага жакын келип, кармап көрүшүп, чын эле Ыйса тирүү экен дешти. Ошондо Ыйса аларды анын мурда айткан сөздөрүнө ишенбегендиги үчүн жемеледи. Бирок ошол мезгилде алардын көздөрү сокур эле. Ыйса Эмауска бараткан эки шакиртке кандай түшүндүрүп берсе, башка бардык шакирттерине жазууда жазылгандарды баштан аяк түшүндүрүп берди. Жана ыйык жазууда жазылгандарды түшүнүш үчүн Ыйса алардын акылдарын ачты. Ыйса Мусадан баштап, өзүнүн азап чегип, өлүп, кайра тирилип, асманга даңк менен көтөрүлөрү жөнүндөгү бардык пайгамбарчылыктарды кайрадан аларга түшүндүрүп берди. Шакирттери буга абдан таң калышып, мурда алар сокур болгондугун, жазууда жазылгандарды түшүнбөгөндүгүн түшүнө башташты. Эми болсо алардын ишенимдери жазууга негизделип бекемделе баштады. Биздин ишенимибиз бул пайдубалга кантип негизделип, кантип бекемделери жөнүндө эмкиде биз дагы бир жолу карайбыз.